Тема органикалык бирикмелердин химиялык түзүлүш теориясы. Бул теорияны 1861-жылы орус окумуштуусу Александр Михайлович Бутлеров негиздеген. Бул теория өтө чоң мааниге ээ. Себеп дегенде ошол кезде органикалык заттарды окуп үйрөтүү үчүн органикалык химия эң чоң мааниге ээ болуп, өзүнчө илим катары бөлүнө баштаган. Жана 6 миллиондон ашык органикалык заттарды окуп үйрөнүш үчүн бир система же закон керек болчу. Мына ошол системаны Бутлеров теория катары киргизген. Бул теория 4 жободон турат. Биринчи жобо заттардагы молекулалардын түзгөн молекуланы түзгөн атомдор бири-бири менен валенттүүлүгүнө жараша белгилүү бир тартипте гана кошула алышат. Атомдор бири-бири менен валенттүүлүгүнө жараша белгилүү бир тартипте кошулушат. Муну кандай түшүнөбүз? Белгилүү тартипте колдонушат, биригишет же кошулушат десек болот. Мисал келтирели. Кошулушат. Мисалы, эң жөнөкөй көп колдонулган зат бул метан заты. Биз метан формуласын билебиз, CH4. Бул метан заты жаратылыш газынын негизги составдык бөлүгү. Ушул жерде көмүртек менен суутектин атомдору бири-бири менен белгилүү бир тартипте валенттүүлүгүнө гана жараша колдонулат. Мисалы, көмүртек органикалык химияда дайыма 4 валенттүү, 4 сызыкча менен белгилейбиз. Муну немец окумуштуусу Кеккуле аныктап далилдеген. 4 валенттик бирдиги 4 суутектин атому менен байланышат. Суутек 1 валенттүү. Бул метан заты. Эми дагы бир затты алып көрөлү. Пропан. Бул жаратылыш газынын составдык бөлүгү. Биз үйдө, турмушта, тиричиликте көп колдонобуз. Бул жерде көмүртектен 3 атом турат. Демек, бул көмүртектин атомдору да бири-бири менен чынжыр-сымал бири-бири менен дагы биригет. Ар бир көмүртек 4 валенттүү. Ар бир көмүртекке 4 сызык сызабыз. Демек, ар бир сызыкта ар бир валенттүүлүктү түшүндүрөт. Бул суутек менен байланышкан. H менен. Демек, ошондо санап көрсөк, C3H8 чыгат. Демек, бул зат пропан газы. Демек, биринчи жободо атомдор валенттүүлүгүнө жараша бири-бири менен белгилүү тартипте кошулушат деп ушул мисал менен далилдесек болот. Эми экинчи жобону алалы. Экинчи жобосу заттарды түзгөн атомдор касиеттери. Демек, сөз менен жазып көрөлү. Заттардын касиети бул составына кирген атомдордун санына жана сапатына гана жараша болбостон, ошол составдагы атомдордун өзара бири-бири менен кошулуу тартибине дагы жараша болот. Өзара бири-бири менен кошулушуна да жараша болот. Демек, мисалы, кошулушуна да жараша болот. Мисал келтирели. Мисалы, этил спирти. Этил спиртинин формуласы, молекулалык жөнөкөй формуласы C2H6O. Ушул затты ар кандай түрдө формула менен туюнсак болот. Могу биринчи жободон структуралык формула келип чыгат. Бул формуланы биз структуралык формула дейбиз. Демек, бул жерде S'дан 2, O'дон 1 эле атом, H'тан 6. Демек, 1 H'ты O менен байланыштырсак, ар бир С 4 валенттүү 4 сызык болуш керек. Бул жерде 1, 2, 3, муну менен 4. Демек, ар бир көмүртектин ортосундагы байланыштагы валенттүүлүктү дагы жалпы буга да тиешелүү валенттүүлүктөрүнө дагы жараша сызыктарды сызабыз. Мына могул жерде карасак, мисалы, кычкылтек бир атому бир жагынан суутек менен байланышып атат, экинчи жагын көмүртек менен байланышып атат. Эми ушул эле затты башкача жазып көрөлү. Мисалы, кандай жазабыз?
О'ну кычкылтекти 2 сынын ортосуна коелу. Калгандары с, ар бир сыга 4 сызык сызабыз. 4 валенттүү деген сөз. Булар аштар менен байланышат. Суутектин атомдору менен. Аш. Кычкылтек бул жерде 2 валенттүү, мына 2 сызыгы турат, ал 2 с менен байланышкан. Бияка аштын кереги жок. Канча валенттүү болсо ошончо эле сызык болуш керек. Демек бул болсо такыр башка зат. Бул диэтил эфири деп аталат. Диэтил эфири. Диэтил эфири. Демек бул экөө таптакыр эки башка зат. Эмнеси менен айырмаланып атат? Эмнеси окшош? Окшоштугу составы бирдей жана сапаты бирдей. Башкача айтканда, Сдан экөө эки жакта тең, Аштан 6, Одон 1. Демек заттардын касиети эмнеге да жараша болот? Ошондогу атомдордун өз ара кошулуу тартибине дагы жараша болот. Мисалы бул жерде кычкылтекти алсак, бир жагынан Аш менен, экинчи жагынан С менен байланышат. А бул жердеги эфирдеги кычкылтекти алсак, эки жагынан тең С менен байланышат. Демек орду алмашып калды. Демек ошон үчүн бул такыр эки башка зат. Бул кубулуш изомерия кубулушу деп аталат. Башкача айтканда, изомерия, изос бирдей деген сөз. Ал эми мерос өлчөм. Демек булардын составы бирдей деген сөз. Демек бул кубулуш изомерия кубулушу. Башкача айтканда, заттардын касиети составына, сапатына гана жараша болгондон, андагы атомдордун бири-бири менен кошулуу тартибине жараша дагы болот. Демек бул экинчи жобо болуп эсептелинет. Эми үчүнчү жобону алалы. Үчүнчү жобосу кандай айтылат? Үчүнчү жобосун озеки эле айталы. Демек заттардагы атомдор демек бири-бирине заттардын касиеттери боюнча алдын ала анын түзүлүшүн айтууга болот. Же тескерисинче заттардын түзүлүшүн билип алып, анын касиетин алдын ала айтса болот. Мисалы, могу жөнөкөй эле тил менен айталы, ацетилен деген газ бар. Формуласы С2H2. Бул газ түссүз, жытсыз газ, түссүз, жытсыз газ. Бул физикалык касиети. Жытсыз газ. Сваркалаган иштерде колдонулат. Жытсыз газ. Бунун химиялык касиети бром суусун түссүздөндүрөт. Сөз менен жазып койсок, бром суусун түссүздөндүрөт. Бул касиетин көргөзүп атат. Бромду түссүздөндүрөт. Демек, бул касиети, демек, ушул жерден биз билебиз, касиети алдын ала белгилүү болуп атат. Анын демек түзүлүшүн айтса болот. Бром суусун түссүздөндүргөн зат бул чексиз углеводородго кирет. Башкача айтканда, мунун арасында чексиз көмүрсүөтекке байланыштуу үчтүк байланыш бар. Демек, бул жөнөкөй эле мисал да. Демек, бул үчүнчү жобосу. Эми төртүнчү жобосу. Төртүнчү жобосу. Заттардын составындагы атомдор өз ара бири-бирине таасир этет дагы, анын касиетин дагы өзгөртөт. Башкача айтканда, мисалы, бизге тамак ашка колдонуп жүргөн эле көп дайыма колдонулган уксус кислотасынын формуласын алалы. CH3, COOH. Бул уксус кислотасы, уксус. Эми ушу жерден төртүнчү жобого ылайык. Ушу жерден бул суутектин бир атомун эле хлор менен алмаштырып койсо, башка атом менен мисалы CH2 болуп калат. Бирок эми хлор менен орун алмаштырабыз. COOH өзгөрбөйт. COOH. Бул уксус кислотасы, а бул болсо хлор уксус кислотасы деп аталат. Мунун аты хлор уксус кислотасы. Демек, ушу жерде хлордун атому айырмасы хлордун атомунда турат. Демек, ушу жерде могу хлордун таасири менен бул жердеги CH2COH группасына таасир этет дагы уксус кислотасынын касиетин такыр өзгөртүп коет. Мисалы, уксус кислотасы начар кислота болсо, ал эми хлор уксус кислотасы өтө күчтүү кислота. Бул күчтүү кислота. Эмненин таасири менен? Могу хлордун таасири менен. Демек, Бутлеровдун төртүнчү жобосу, атомдор же атомдук топтор бири-бирине таасир этип өз ара анын касиетин дагы өзгөртөт. Демек, бул теориянын эң чоң тарыхый мааниси бар. Башкача айтканда, Менделеевдин мезгилдик закону кандай чоң мааниге ээ болсо, органикалык химияда Бутлеровдун түзүлүш теориясы чоң мааниге ээ. Ушул 4 жобону пайдаланып биз каалаган заттын структуралык формуласын жаза алабыз, ат кое алабыз жана касиетин дагы алдын ала айта алабыз.